Yok. Anam ошонун негизинде адам мен силер мага жардам бербесеңер, колуңардан келбесе, анда мен прокуратурага кайрылам деп, анан Ош шаардык прокуратурасына мен кат жолдодум. Катта көрсөттүм. Ушул жер мага мынча сатылган, мынча жылы, мындай сомго сатылган, менин документтер бар, тиркеп бардыгын. Men Oş şaharın turgunu Fazilov Nemacan 1951 şu 454. nomerli üyde tugulgan ben. Hazır 70 yaşga çıktım. Meni atamam oşu üyde tugulgan. Çoğun atam 1922 yılı olamdan o'tgan. 1946 yılı atam frontdan kelib mana atam 1946 yılı frontdan kelib o'z nomiga o'tkazgan. Prokuraturaga кат жөнөткөндө прокуратурадан мындай жооп келген. Текшерүүдө кадастр мекемесинин Ош филиалынын берген маалыматына ылайык, Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 99-жылы 27 апрелинде Шырдаковго карата 4,4 жер тилкесини бекитип берүү жөнүндөгү 234 токтомо аталган мекемеде каттоого алынбагандыгы аныкталды дейт. Демек, бул эме боюнча эч кандай документтери жок эле. Шырдаков азыр сот иштерин жүргүзүп келатат. Андан сырткары бул деген 23 мартта берилип атат прокуратурадан. 23 мартта берилгени менен эле жана Гүлгак эже айтып кеткендей, мынтип 2 октябрда расмий түрдө гос регистрден каттатып коюп атат. Бул жерде одоно мыйзам бузуулар болуп атат. Андан сырткары мен госрегистр тарабынан. Госрегистр да тарабынан. То есть госрегистрде бул үйдө обременение бар деген жыйынтык чыгарыш керек да бул жердечи. Бул жер бош эмес деп чыгарыш керек эле да. Булар жанагы үйдү адамдар менен кошо туруп эле экинчи жакка каттап койгон. Мына үйлөргө адамдарды бастырып кирип, бу ер меники деп атат экен. Мына koşunlarımkiga. Hali menikiga kelgan жоқ, men dagı құптап kirib, құптап chiqib atam. Bilmeyim, qachon kelib, qachon emne qilib, qayerdan sömke qilishini. У меня отец 1904 года рождения, он там родился. Он оттуда 41 года на фронт, была Андижановская улица была. Он оттуда на фронт ушел, вот это бумага все есть. В 44 году он раненым вернулся. Была улица Сталина после 45 года. Эта улица дали именно Сталина. Он там оттуда взял, он оттуда на 5 орденов прямо на этот адрес пишет. Вот наследник. Может, у меня отец там родился, может, у него так идет. Вот 3 наследства идет. Откуда они? 3 поколения. Вот это покажите. Үлпат Абдуллаева бул үйүндө өзү туулган 54-жылдан бери жашаарын айтат. Ош шаарынын Борбордук базарына жакын жашаган тургундун турак үйүнүн короосу 9 сотуктан турат. Ата-энесинен мураска калган үйгө сот аткаруучулар келип, башка жарандын сот чечими бар экендигин айтып жаткан кези. Мен Абдуллаева Үлпат Кучкаровна 1954-жылда mana shu Ош шаарында, shu жерде туулганмын. Анан 3 уулум бар. Мамам bilan birga жашайчу элем. Mamamda ata-enalari o'tib ketgan. Mamam dag'i shu yerga men papamga ichki bo'lgan. Bir ele qiz ekan. Cho'ng otamni ullari o'lib qolgani uchun kuyov qilgan ekan men papamda. Anan вот до сих пор mamam dag'i 87 ga kirib o'tdi. 5 yil bo'ldi mamamda o'tganiga. Andan keyin men shu yerda yashab otam. Mamamda ukasi Aliyev Najatga mana jarmini bölüp bergen. Uni qizi mana Aliyeva Barno berdi. Tandık jarmi menga tandık. Hozir Aliyeva Barno singdim kuyovnikida yashaydi. Men shu yerda yashayman. Ota-bobolarimiz chirog'ini o'chirbaylik deb shu yerda is chirog'ini chiqarib shu yerda yashab o'tamiz. Lekin mana ahvolni ko'rib o'tasizlar. 2010-yildan beri hech qanaqa stroyka, hech qanaqa mana shov-shuv gaplar bo'lgandan keyin hech qanaqa stroyka qila olmayapmiz. Tem bo'li meni boshimda erkagim yo'q. Baldarim biri Rossiyada, biri yoqda, bu yoqda. O'sha mana qo'shnim aytgandek biz sredniy klass odamlarmiz. Oshiqcha biz aqchamizdagi yo'q. Oshiqcha bizni uyimizdagi Qachon chiqdi o'shani aytsangiz? Uyimizdagi yo'q, oshiqcha bu yoqdan ketib, bu yoqqa borib yashaytirgan. 2019 noyabrdan boshlandi.
Birinchi shu 6 ta uyga keldi. Sotda qog'ozi, chaqiriq qog'oz, anan 9tasiga keldi, anan 4ta, 3ta bo'lib bardig'ina kelyapti. Hozir почти 28 uy sotda juryapmiz-da. Ba'zi birlari Verxovniyda, ba'zi birlari administrativniyda, ba'zi birlari oblastnoy sotda juryapmiz. Өзү документтериңиз толук бекен? Адвокатка кайрылганыңызда эмне деп айтты? Advokatga qayrilganimizda bardig'inglar bor ekan, bardiq dokumentlar bor ekan, bardig'ini mana chiroyli qilib arxivdan dag'i olib taqdim etamiz. Anan ko'riladi, sizlarda jarandlik huquqlaringlar, dokumentlaringlarda taq ekanligini bardig'i taqtaladi dedi. No taqtalmayapti. Shu bizga ko'yg'oy bo'lgan jeri shu bo'lyapti. Anan investor tapdım, investorim stroyka qiladi deyapti. O'sha investori kelmaydi bizga, biz bilan so'rashmaydi. Mana men yaqinda YouTube'da o'qidim. 24 investor bor ekan, o'sha O'sh shahrida, ili O'sh oblastida. O'sha biri olsa kelsin eli, gaplashsin elder bilan so'rashsin. Bunday каждый день с проблемой qo'rqinchda yashaganga Shuga dayarsыңарбы? Misалы, ova уже jadadik biz. 1,5 yildan beri sotda jurib jadadik-da. Не только men, bardiq qo'shnilarimiz. Normalniy bola chaqamiz ko'chaga chiqib, mana o'g'illarimiz, kuyovlari ko'chaga chiqib, mana protiv Shirdakovga to'g'ri kelib qolsa, anan emni, mana uylariga odamlarni bostirib kirib, bu yer meniki deb atadi ekan. Mana qo'shnilarimikiga. Hali menikiga kelgan yo'q, men dag'i quptab kirib, quptab chiqyapman. Bilmay, qachon kelib, qachon emni qilib, qayerdan so'mka qilishini. Anan endi bu to'g'ri emas-da. Qanday qilib biz yashovimizni 20-dan chiqqanda sürdüröm deb. ova. Mana akamda Aliyev Najatbek akamda mana qiziga bergan do'gur dareniyasi. Mana bardig'i. Mana na основании to'xtamga baylanishda mana olgan akti, ko'rsatdi. Ош шаарындагы Тешик Таш аймагында жайгашкан 33 үй соттун чечими менен сүрдүрүү алдында турат. Эгерде мындай чечим чыкса, 100 адам турак жайсыз калат. Маалымат жыйын өткөрүп чогулган жарандар соттордон акыйкат чечимин күтүшөт. Ал үчүн ата-энесине союз мезгилинен тарта мураска калган турак үйлөрдүн кагаздарын да көрсөтүштү. Только ползу Shirdakovga ko'rvatadi. Men mana oxirgi sotda men O'sh shahrining turg'uni Fazilov Nemajon 1951-yili shu 454-nomerli uyda tug'ilganman. Hozir 70 yoshga chiqdim. Meni otam ham o'sha uyda tug'ilgan. Cho'ng otam 1922-yili olamdan o'tgan. 1946-yili otam frontdan kelib mana otam 1946-yili frontdan kelib o'z nomiga o'tkazgan. Undan keyin otam o'tgandan keyin opam Mullaboyeva Risolat, Fazilov Ne'mat ikkomizga uylar bo'lingan. Bunga qaramasdan, что biz naslednik. Bunga qaramasdan 2006-yili meriyadan to'xtam chiqib, snoslar 1 million bo'ldi. Bizga krasniy knigalarni bergan mana. Bu krasniy knigalarni kadastrda yurisi ham, meriya ham qo'llamayapti. Sudlarga na vashi usmatreniya deb qo'yapti. Ulug'bekovna prokuror, Zarina Abdukadirova sud bir tomonlama ko'ryotadi. Mana meni sudda nasledniy bo'lsam ham Ulug'bekovna nima dedi? Mana o Fazilov Ne'matjon Qizil kitobini 2006-yili olgan ekan. Shirdaqov 98-yil yerda olgan ekan. Kanishni Shirdaqovniki deb mana последний sotda Shirdaqov polzasiga chiqarib qo'ydi. Ha men bu yerda nasledniy osmondan kelib tushganim yo'q, yerdan chiqqanim yo'q.
Kırgızistan jaranıman yok, hukukumuzu hiç kim karamayaptı, korgamayaptı. Biz endi meriyadan, mana prezident Sadır Japarovdan, Kamchibey Tashiyevdan hammasidan yordam so'raymiz. Korrupsiyaga mana yo'l yo'q qilaman degan biz yaxshi natijalarni kutib qolamiz. Shu Аталган аймактагы 6500 шарчы метр жерде 2018 жылы өз намына мамлекеттик мүлк фондунан Ош шаарынын тургуну Нуркул Шырдаков өткөрүп алган. Жерге кошумча 33 турак үйдө болгон. 99 жылы жерди менчикке бөлүштүрүү жүргөндө жарандар кызыл китеп алышкан. Алардын арасында мүлктү тактоочу документтерди албагандары же июнь коогалагында күйүп кеткендери да бар. Мындан улам даттанган тургундардын 3-өө жогорку соттон утулуп калган. Учурда калган жарандар да соттук процесстерге каттап жүргөн кези. Андан кейін башында біз чынында адвокат катары эмес, мониторинг кылып жүргөнбүз. Андан кейін гана мына жылдын акырында бир-эки жарандар бизге доверенность берип, ошонун негизинде анан сотторго катыша баштадык. Мен мага чейинки айтылган ойлорго дагы бир кошумча кылып кетейин дедим эле. Мына 99-жылы Ош шаарынын мэриясынын берген токтомунда мындай 4-пунктта мындай деген жазылып турат: принять к сведению обязательства гражданина Шырдакова о сроках строительства универмага. То есть бул жерде сроктору дагы жазылып турат, кайсы жылы кандай кылып курулуш керек эле, бирок тилекке каршы ошол технический жактары дагы мэрия тарабынан аткарылган эмес. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мен бул жакта жашоочулар өздөрү прокуратурага кат жөнөткөндө прокуратурадан мындай жооп келген: текшерүүдө кадастр мекемесинин Ош филиалынын берген маалыматына ылайык Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 99 жылы 27 апрелинде Шырдаковго карата 4,4 жер тилкесин бекитип берүү жөнүндөгү 234 токтому аталган мекемеде каттоого алынбагандыгы аныкталды дейт. Демек, бул эме боюнча эч кандай документтери жок эле. Шырдаков азыр сот иштерин жүргүзүп келатат. Андан сырткары бул деген 23 мартта берилип атат прокуратурадан. 23 мартта берилгени менен эле жана Гүлгак эже айтып кеткендей, монтип 2 октябрда расмий түрдө госрегистрден каттатып коюп атат. Бул жерде одоно мыйзам бузуулар болуп атат. Андан сырткары мен Госрегистр тарабынан. Госрегистр да тарабынан. То есть госрегистрде бул үйдө обременение бар деген жыйынтык чыгарыш керек да бул жердечи. Бул жер бош эмес деп чыгарыш керек эле да. Булар жанагы үйдү адамдар менен кошо туруп эле экинчи жакка каттап койгон. Андан сырткары мен бир нерсени айтып кетейин. Жашоочулардан, бул жашоочулардын аталары улуу ата мекендик согушка ушул үйдөн чыккан жарандар дагы бар. Ошону айтып кетейин, жанагы наследственный деген бул деген мүлктөр бир атадан балага калып келген мурас үйлөр. Экинчиден мен бир нерсени айтайын дедим эле, мындай адвокат катары жанагы сот немелерин айтып бүтүрө албайбыз. Эми азыркы күндө соттор али бүт элек, толук чечим чыга электери дагы бар. Кээ биркилер по факту каралгандар бар, кээ биркилер азыр по восстановлению срока на обжалованиялар бар. Ошон үчүн азыр мындай толук маалымат катары айта албаймын. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн дедим эле. Бизде эми билесиздер, Единое окно деп Ош шаары мэриясынан ачылган бир мекеме болду. Единое окно болгондон кийин, демек ошолор баардык мамлекеттик органдар бири-бири менен байланышта болуп, тыгыз байланышта болуп, мондой пробелдерди ошолор жок кылыш керек болчу. Жер бош эмескенин көрүп, бул жерде улуу ата мекендик согушка кетип аткан ардагерлер болуп атат. Но эски документтерди көрүп турасыңар. Демек, бул жерде мурас болуп, атадан буадан калган бир мурас жерлерди эч кандай каттоого албай эле андай Единое окнону эмнеге ачылды? Ошон үчүн мен айтып кетет элем, ушу Единое окнону кайрадан иштесе, ошондо мондай накладка болбойт эле дагы. Мисалы, Шырдаков сотко берерден мурда архитектурадан ал жер жөнүндө маалымат алыш керек эле. Бошпу, бош эмеспи деп. Кокус башка жерге берип койбоду. 99 жылкы обязательствону ал аткарбай атпайбы?
Анан кейін ал госрегистрден барып ошол жер бирөөгө катталдыбы, катталбадыбы, кимдин намында, ал жерде канча адам бар, ошолор боюнча дагы маалыматты алып, анан кейін бир сотко кайрылса дагы бир жөөндүү себеп болмок да. Ошон үчүн мен мына учурдан пайдаланып мамлекеттик тийиштүү органдарга кайрылып кетет элем, ушу бир единое окно иштесе, ошондо ана мондай чаташкан иштер болбойт эле. Менин айта турганым ушунчалык. Сиздерде маалымат барбы ошол жеке ишкер Шырдаковдун сатып алган, мисалы ошол ар бир турак үйлөрдүн баасы кандай бааланган, канчасын бааланган, базар баасына ылайыкпы, кандай жол менен өзү мындай сатып алган? Жок демей, мен айтяшмы? Жок, мен. Өткөн мен сотко бардым. Мен гапыра беремби? Чонова Мавжуда Хакимовна, Хашимов Хаким мен дадам. Nishonova xolason meni dadamni oyasi naslедство qolyapti. Mana 9 ta o'g'il bola qolashmasin deb menga dadam rahmali bergan. Naslедство desek, u aytadiki, sen Sovet idraganda osmondan tushding sen deyapti. Sen tushding shekilli osmondan dedim. Men sen tushding osmondan dedim. Desam, shuncha odamdan qolyapti. Shuncha dadam buni publikadashi bo'lmagan, ishisi bo'lmagan dedim. Menga dadam podarka qilgan. Desam, yo'q deydi, sen Sovet idraganda sen kelib olgansan deyapti. Qanaqa idraganda kelib olganman men? Erga tegdim shu yerdan. Ishga yoqib erimni olib kirdim mana shu yerga. Sharoit qiyinligidan. Desam, yo'q deydi, sen ash idraganda senga mana shu sinos bo'lgan bahona qilib deydi, sen ash kirib olgansan deyapti. Men dedim, konkursda tenderni yutganman bu uylarni deydi. Sen bekorga olasan bizdan uyni dedim. Bekorga 1 so'm bermay olasan bizdan. Tiyin bermasdan patarkaga olib beramiz senga uy dedim. Desam, men konkursda deydi, tenderda o'sh sadosi, ashna konkurs bo'lgan, men uni yutib olganman mana shu uylarni deydi. Men o ash yoshligimdan shu ishlaganman dedim. Univermanda sotib olganini bilaman. Sen ulardan sotma. Univermanda sotgansan, olgansan bo'pti to'g'ri. Men yoshligimda men 60 ga kelyapman o'sha dedim. Men endi bilaman sen sotib olgan. Tevani sotmagansan u dedim. Teva Lenina ko'chasi. То есть mundayda. Bazarni olgansan, sen nima kerak qarayapsan desam, Tevani ham 44 uyda olganman deydi. То есть Аферист номер 1. Хозер, один я добавить хочу, у меня отец 1904 года рождения, он там родился. Он оттуда 41 года на фронт, была Андижановская улица была, он оттуда на фронт ушел, вот эта бумага на все есть. В 44 году он раненым вернулся, была улица Сталина после 45 года, эта улица дали именно Сталина. Он там оттуда взял, он оттуда на 5 орденов прямо на этот адрес пришел. Вот наследник, может, меня отец там родился, может, у него так идет, вот 3 наследства идет. Откуда они? 3 поколения. вот это покажите. Вот военкомат, вот это 56 года, вот это у меня регистрационный, вот это быты был там, вот это домовая книга у нас есть. Ну сейчас давайте вас послушаем. Дело в том, что этот универмаг, который говорится сейчас, был на балансе у меня. Уж он отжил содаса. Мы этот коллектив выкупили его в 1988 году. Уж агропромстрой был, такая организация была в городе Ош. Они построили, до конца не довели, незавершенное строительство мы выкупили 276 тысяч рублей. Тогда после этого мы хотели заниматься строительством в 1988 году. Мы занимались немножко строительством, там кое-какие привезли бетонные и так остался, потому что дальше уже союз стал разваливаться. Он незавершенное строительство остался. Вот это незавершенное строительство фонд госимущества продал Шиздаку и Осмонову. Их двое владельцы были. Им продали. Здесь о каком-то вот этот их участке разговора вообще не было. Вот этот документ тоже под сомнение, откуда он появился. Переделали. Потому что вот здесь написано 27 сентября 1989 года вот этот мои документы аннулировали. На каком основании? Там в том решении горосполкома было написано: выделить земельные участки, выделить средства. У них у всех была произведена оценка была. Оценена была, оценка произведена была, мне передавали. Но я никому денег никому не дал. Участок я не выдавал. Так остался после развала Советского Союза. И на этом все. А он каким образом он вот этот документ сделал?
непонятно. Там же речь идет, когда вот этот Шердаков и Осмонов покупали, речь идет о 650 квадратных метров, правильно? 650 квадратных метров. Вот это не стоящее здание универсама. И тогда было выделено на строительство универмага. Вот здесь вот так и написано в этом решении. Принять к сведению обязательства о сроках строительства универмага деп турат да. Бирок универмагтагы курулуп бүткөн эмес. Анан кийин булар ошол мына токтомдун негизинде 650 квадратный метрди 2-4 гектарга чоңойтуп атпайбы мына токтомдун негизинде. А бирок ошону чоңойтуп атканда мына документти госрегистрге эмнеге ошол убагында апарган жок? Эмнеге дегенде ошол убакта апарганда анда тиги регистрация госрегистр жок эле да алмалында туурабы, бирок кийин деле алып барган жок го. Госрегистр жанагы жер кодекси кабыл алгандан кийин, госрегистр толук кандуу иштегенден кийин 2001-2002 деле мына документти алып барса болот экен. Бирок андай кылган жок. Ал эми бул жарандар 2002-ден баштап өзлөрүнүн жерлерин мындай госакты ала баштаган. То есть эгерде мынабы мыйзамдуу болсо, мындай госакты госрегистр бербейт эле. То есть ким биринчи тактаса өзүнүн жерин кызыл китеп алса, ошол мыйзам ошону коргош керек да. Мына госакты госрегистр коргош керек да. Негизиненчи өзүнүн берген госактын коргой атпайбы госрегистр. А госрегистр кайтып буларга мындай чечим чыгарып берип коет. Мына токтомду бекитип берип коюп атат өзүнүн чечими менен. То есть бул госрегистр мыналардын жерлери, данныйлары ошол өзүнүн архивинде бар экенин билет. Өзү мындай токтомдоп чыгарып берип атса, өзүнүн токтомунан үстүнөн дагы мындай неме бекитип берип атпайбы. То есть жерлерди сатып алуу боюнча эч кандай сөз да болгон жок. Азыр бул жөн эле булардын ою мындай да, ошол жана строительный компаниялар келген буларга. Строительный компаниялар менен кошо сотторду сатып алган оң болуп атпайбы? Булардын ар бир үйүн сатып алгандан көрө. Ар бир үйүн, жерин сатып алган кымбат, 1,6 квадрат билесиңер. Ага караганда миллион акча төлөгөндөн көрө ар бир сотту бирден сатып алган оң болуп атпайбы аларга? Арзаныраак болуп атат. Можно я скажу 2 слова? Вот подождите, вот так получается, что когда мы делали вот этот документ, лично наши, в 2004 году, вот у меня вот решение суда есть, вот, 2004 года, вот, они сказали, что нужно еще вот это новое решение суда. Мы делали вот. А судьи говорят, раньше, почему не делали вот? А раньше такого закона не было, правильно? Вот после 2000, да, вот такого года пошли вот такие процессы. Ну вот на основании вот этого, а судьи говорят, что это новое. Вы после Шердакова пришли. Вот понимаете? А я вчера была в госрегистре. 33 жаран менен соттук териштирүүгө барып жаткан Нуркул Шырдаков жаралган жагдай боюнча өз пикирин билдирди. Анда жер союз тарап менчикке бөлүштүрүү жүрүп жаткан кезде конкурс аркылуу утуп алганын айтты. Бул жерлерге өз алдынча документ топтоо иш-аракеттерин тургундар кеч баштаганын айтып, ага чейин бул адамдар мамлекет тарабынан компенсация да алган дейт Шырдаков. Жок. Анан ошонун негизинде мен силер мага жардам бербесеңер, колуңардан келбесе, анда мен прокуратурага кайрылам деп, анан Ош шаардык прокуратурасына мен кат жолдодум. Катта көрсөттүм. Ушул жер мага мынча сатылган, мынча жылы, мындай сомго сатылган, менин документтер бар, тиркеп бардыгын. Ушул жерде 23 үй болуш керек, 23 үйдүн булар акчасын алган, жер участогун алып, ошого байланыштуу сиздер мыйзамдын чегинде, конституциянын чегинде менин укугумду коргоп, ушул жерди мага бошотуп бериңиздер деп жазсам, булар 10 күн карап, булар менен беседа кылып, документтерин баарын териштирип чыгып, анан мага жооп беришти. Жоопто мындай деп жазылып атат. Бул жерде жашап аткан, ошол жерде 2,4 гектар жердин ичинде, чегинде жайгашып, ошол жерде турган, илгери бузулбай калган үйлөрдүн ээлик кылуучулардын, жашоочулардын баардыгынын документтери бар экен дейт. Анан мен айтам, кандай документтер бар экен десем, буларга ошо укук берүүчү документтер бар экен дейт. Кандай документтер десем, Ош шаардык соттун чечимдери, Ош мэриясынын токтомдору, алып сатуу келишимдери, бири-бирине белекке берүү келишимдери менен баардыгынын документтери катталып турат дейт. Дегенден кийин прокуратуранын рекомендациясы менен, сунушу менен мен анан госрегистрге кайрылам, азыркы кадастрга. Ушул жерлерге документтер бар экен, ушул документтерди берип койгула мага десем, алар мага жооп берет.
Kırgız Respublikasının göz registri jönündeki mizandın mıçançı statiyasının negizinde biz sizge beri almayız deydi. Degenden keyin жоопту алгандан мен аны жогорку органга жазат экенмин. Республикалык кадастрга жазат экенмин. Анан госрегистриге жаздым анан. Ал жактан да дал ошондой эмне келди, жооп келди. Биз ушундай мыйзамдын чегинде сизге бере албайбыз деп. Андан кийин менин аракетим ошол тигилер берген жоопту сотко беришим керек экен. Шундай мага жооп берип, мага документ бербей атышат дегенден кийин сотко мен арыз жаздым. Биринчи ошол документтерди мага берүү жөнүндө. Ал жерден анан мага чечим чыкты. Берилсин дегенчи. Тиги госрегистрди милдеттендирди, бериле деген. Ошондон кийин анан мен алардан документ ала баштадым. Эми мындай, ал жерде 23 үй болгон. Азыр мына Мамасалига Гүлгакы деген НПОнун жетекчиси айтып атат. 44 үй бар дейт. Бул жалган. Ал жерде өзү 23 үй болгон. 23 үйдүн бардыгына документ акчасы төлөнгөн, жер участогу берилген, чыгып кетиш керек болчулар. 132 миң рубль берилген да. Бирөөнө жер участогуна карайт да. Бирөөсүнө мисалы үчүн 7 миң, бирөөсүнө 2 миң, бирөөсүнө 10 миң, бирөөсүнө 9 миң ушундай кылып пол исписок бар алардын. Эми ал 1987 жылга чейин эле берилип бүтүп атат булар. Мен ал жерди мисалы үчүн ушул жерди мен баса көрсөтүп коюшум керек да, урматтуу журналисттер. Булар айтып атат, биз сизге саткан эмеспиз дейт. Туура мен алардан алган эмесмин. Мага мамлекет сатып атат. В лице фонда госимущество сатып атат. Ал айтып атат, булардын эч кандай бул жерде укугу жок деп атат. Анткени булар аларын алып компенсациясын алып чыгып кетиш керек деп атат. Бирок ага көнбөй атат. Макул болбушпай атат. Биз бошотпойбуз деп атат. Биз жолотпойбуз деп атат. Анын үстүнө жана документтер чыгып атат. Ошондон кийин анан мен запросум менен, официальный запросум менен акча төлөп, ар бир справканы 175 сомдон сатып алып атам. Анан кийин азыр Гүлгакы Мамасалиева деген кыз бүт дүйнөгө таркатып атат. Шырдаков дейт, бир фирмалар менен сүйлөшүп алып, жер таппай жүргөндөр менен. Бир сотук жер мынча миң доллар турат экен. Ошолордон чоң акчаны алып алып, бизди ушул житилерди кууп чыгып атат. Рейдерский захват дейт. Ишенбесеңер, азыр менин WhatsApp-ым бар, бардыгын которуп берем мен. Менин WhatsApp-ым бар болсо которуп коем. Рейдерский захват дейт. 44 үйдүн үй бүлө дейт. 147 адам дейт. Көчөдө калды дейт. Мына ошолор боюнча силерге мен айтып бербесем болбойт. Бул жалган. Бул атайын ойлонуп табылган маалымат. Мына мен кече президентке кат жолдодум. Президентке кат жолдодум. ГКМнын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевка кат жолдодум. Ош УВДсынын начальнигине кат жолдодум жана Ош прокуроруна жолдодум. Бирок Ош прокурору туурасында менин ишим боюнча, булардын арыздары боюнча жана менин арыздарым боюнча териштирүү 2 папка, 2 том документ бар. Ал жерде Жүжүрүп жана Самат деген 2 жигит ушу менен заниматься этип атат азыр. Текшерип атышат. Алар эми мыйзамдын чегинде мени сурап атат, алар сурап атат, кыскасы мыйзам чегинде өздөрүнүн ишин кылып атат алар. Эми ошол 147 адам көчөдө калды. 144 үй дейт. Бузулууга жатып атат дейт. Бул жалган. Өзү 23 үй болгон, ал дагы бузулууга тийиш болгон. 23 үйдүн аянттары болгон. Булар эмне кылган? Бул аянттарды баягы көрсөтпөстөн короонун ичинде өздөрү коргондо алгандагы майдалаган. Мисалы үчүн 60 квадрат, 88 квадрат, 80 квадрат, 105 квадрат, 112 квадрат, 216 квадрат. Ушинтип булар ошол жерден 34 участка жасашкан. Жасалма түрүндө. Анан ошону дагы каттай берген. Госрегистрден каттай берген. Эми карап туруң. Катталгандан кийин өзү 06 сотук деген жер берилген эмес эч кимге. 60 квадрат деген жер берилеби? 80 квадрат деген жер берилеби? Бирок булар ошондой жасаган. Анан документтер жасаган. Эми бир кызык жери бар да. Бул жерде азыр мисалы үчүн 232-234-236 үйлөр болуш керек катар эмне менен. Баягы жуп сандарчы. Бул жерде мына 448-үй адрес, 450-үй, 452-ci, 456-ci, 458-ci, 462-ci, 468, 470, 472, 474, 478, 482-ci adresteki üyeler yok. Gosregistrde de yok. Alardın ordunda
448 A, B, drop 1, kvartir 2, 1 деген үйлер пайда болып қалар. Менің ойым бойынша, аны специалисттер анықтайды, сот анықтайды. Менің ойым бойынша, бұл жердегі бая 23 үйден көп адам нелері, законопослушный мыйзамды сыйлаған адамдар ақшаны алғаннан кейін, жерді алғаннан кейін көшіп кетішкен. Анан баяғы өздерін мындай мыйзамды сыйлап алған, біз жерде қалып қала берейлі, ептеп бір нәрсе қылып алабыз, бір ақша беріп, пара беріп, коррупциялық жолдармен қалып қалабыз деген адамдар ал жерлерді секен басып ала берген. Дағы өздеріне қосып алған. Әбділәзізге 370 квадрат метр береді. Ошантип бардығы бір 12 сот, 12,07 сотық жерді бұлар ейлеп тұрады. Daha bir kızık mesele. Mesela 444. Üy Kosi registrede kattalıp durad. Bu yerde Zaydinova Humayra Habibullahi'ne tanıdık dep durad. Ana men alardan zaпрос kılıp alam dokumenti. Emine dokumentin negizinde desem olar bizge dokument berip atat, sottun çeçimi negizinde dep. Men sottun çeçimin minege berip atam, sotqa. Sot maga al sottun çeçimi jokka çıgar berip atat. Men alamдағы аны көтеріп алып менеге барып атам госрегистрге. Бұл соттың шешімінің негізінде, жана менің тоқтауымның негізінде сіздер маған хаттап беріңіздер деп заявление кіргізіп атам. Маған хаттап беріп атат. Бірақ мындай қарасақ, бір ошол участок 444 үй. Екіге бөлініп кетіптір. Екіге бөлініп мындай деген атпенен болып қалыптыр. 444 А квартира 1, 444 Б квартира 2 деп қалыптыр. Анан кейін 444 A1'i, A2'si, B2'si ne dokument var, sottun çeçimi var. Tigi minege sottun çeçimi yok, bir bölümüne çık. Ana men soru verip atam. Ayımın için bunun jarımına dokument var da jarımına yok desem, bul derde kattalbay kalıptır deydi. Hiç kim emez eken deydi. Kodun deydi jokka çıkardık, koyduk da aktif koyuptur. Anam ben ayttim, anda mine kılışım gerek desem, siz ошол заявление жазасыз. Заявление негізінде сізге бекітіп береді бұл. Деп ана мен заявление кіргіземін, ақшасын төлеймін. Анан бұл жерге келем, өлчөгөнді, жерді өлчөгөнді келеді да, мен емес деген әдістер. Келіп өлчеп атса бір кіші келеді. Мұрда госрегистрде іштеген Сатар Абдыкерим деген кіші келеді да айтады. Сіздер не үшін бұл жерді өлчеп атасыңдар дейді. Біз айтамыз, сондай бізге өтті бұл жер. Мына соттың шешімі жана мынау акт негізінде. Десем, бұл жерде менде документ бар дейді. Мен айтам, документін көрсетіп қояңда, Эми биз экөөбүз мен таныйм да. Таанышпыз. Десем көрсөтпөйм. Силер кимсиңер дейт. Эми аны укугу туура көрсөтпөгөнгө укугу бар. Мен керектүү жерде көрсөтөм дейт. Макул дейбиз. Кетебиз да мен барып айтам, бул жерде документ бар турбайбы? Силер мага бербепсиңер да муну. Десем булар кайрадан казып отуруп, действительно документи бар экен да. Бирок бул үй булардын көрбөй калган себеби, компьютерге чыкпай калган себеби бул үйдү үй катар эмес, много квартира дом катар каттап коюптур да. Ошон үчүн 444 А биринчи квартира, 444 Б экинчи квартира деп каттап койгон экен. Ошонун айынан мына азыр чыр чыгып, ошо чыр азыр Ош шаардык прокуратурасында изилденип атат. Азыр буларды чакырып сурап атат, ким буну регистрация кылган деп. Эмне үчүн Шырдаковго силер туура эмес информация бергенсиңер, маалымат бергенсиңер деп күнөөлөп атат деп алардычы. Эми андан башка да ушундай мисалдарды эмне кыла берсек, ошо 23 үй 34 айланган, 34 үйдүн бирөөсү Батырканова деген аял документи бар, жери жок. Өзүн издеп таппай атабыз. Анан дагы бир үйдүн неси Канияров Тагир деген кишиге катталган экен. Аны келип почтада кат жөнөтөбүз. Эч ким жок. Келбей атат. Россияга кетип калган экен. Bir кыз келет экен дагы ай сайын келип 2000 сомдон, 3000 сомдон, 2000 сомдон ошол жерде жашаган Алибек деген жигиттен акча алып кетет экен. Ана мен сурандым. Ошол аялга айтсаңар, ошол аял келип сотко катышып койсун. Ошол документтер болсо көрсөтсүн десек, ал келбейт. Мына азыр мындай деп турат, мисалга да эми. Мына жазып атат. Мен де Нышанов Алибек деп чүнү кат берүүнүн себеби Кул укугу Кыргызстанда корголбой келет дейт активисттер. Анын ичинде Ош шаарында акыркы жылдары жаңы курулуштар көбөйүп, жеке курулуш компаниялары, жада калса муниципалдык курулуштардын айынан турак жайынан ажырагандар көбөйгөн. Мамлекет жеке өзү мыйзамда жазылганда кепил болуунун ордуна кенемтесиз калтырууда деп белгилейт тармак адистери. Турак жайга болгон укуктук бузуулары ошол бизде жанагы шаар
шаар деңгээлинде жана курулуш объектилер көбөйгөнгө себеп болуп атат. Неге дегенде, эгерде билсеңиздер, бул проблема Бишкекте 5-6 жыл мурун башталган болчу. Анан кийин бизде ошол генеральный планга өзгөртүүлөр кирилгенден баштап ошол турак жайлардын, көп кабаттуу турак жайларды куруу орундар көбөйгөнүнө себеп болуп, жана Бишкектеги строительный компаниялардын баары бияка көчүп келишкен, Ошко. Анан эми жагдай өзү мындай болуп калганда, илгертен эле биздин кайдыгер эл документтерин толук юридикалык кагаздарын тактап бекитип алышкан эмес да. Кээ бирлеринин техпаспорттору жок архитектурадан, кээ бирлеринин биринчи токтомдору жоголуп кеткен, кээ бирлерин кызыл китеп кылышкан эмес. Ошо себептен пайдаланып жөнөкөй ошо карапайым мыйзамды билбеген элдердин билими менен, ошол төмөн билими менен пайдаланып, ошол убагында документтерди тастыктап оформлять этпегенинен пайдаланып, ошол строительный компаниялар ошону жолго барып атышат да. Бул бир эле тешик таш эмес. Көп жерлерде эле, например, мисалы үчүн мэрияда эле жанагы шаарды курууда снос изъятие кылып атпайбы, жолдорду кеңейтип атканда же болбосо макбураны реконструкция кылып атканда, ошондо жөн эле компенсация бербей коет да. Толук документтериңер жок деп сотко кайрылгыла. Эгерде биз компенсация бербегениңизге макул болбосоңуз сотко кайрылгыла дейт. То есть мындайча айтканда жөн эле үйлөрүн алдырып жиберип атышат да. Же болбосо ошол төмөн баада кайтып соттоша албайсың. Неге дегенде, төмөн баа берип койсо, төмөн баа берди компенсация деп соттошсоң, анда соттон утуласың да, соттончу. Ошо себептен мен ошол жарандарга кайрылат элем да. Азыр кеч боло электе баардыгы өзүнүн документтерин тактап, ошол укук таануучу, укук тактоочу документтерин архитектурага барып, ошол биринчи первичный документ дейбиз го, мэрия берилген жана жерлерди отвод кылган документтерин таап, госрегистрлерге барып бекитип албаса, мыйзам бузуулар, рейдерский захваттар мамлекет тараптан, жанагы ошо коммерциялык жеке ишкерлер тараптан боло берет. Будан ары дагы. Анан эми сиз берген суроого, жана мамлекет кылдат мамиле кылыш керекпи деген суроого, өзү конституцияда жарандардын кепилдигин турак жайга, же болбосо ошол турак жайга болгон коопсуздукту, турак жайга болгон кол тийгизбестикти конституция коргойт да. Эгерде ошо конституциянын беренесин бизге прокуратура коргоп бербесе, сот коргоп бербесе, жана жергиликтүү бийлик, мамлекеттеги ошол өкмөт коргоп бербесе, анда ал конституция беренени ким аткарат? Ким аткарат? Ал беренени жөндөн жөн киргизген жокпуз да. Мына кече күнү эле референдум болду. Азыр конституцияны дагы талкуулап атабыз. Өткөндө эле конституциядан ошол жанагы жеке турак жайларга болгон кол тийгизбестикти алып салабыз деген даже сунуштар болуп атканда. Бул эмне деген нерсе? Адамдарда жападан жалгыз ишенген жана коргонучу жай бул турак жай. Эгерде ал турак жайдагы кыйналып атып, ол атаңан апаңан калса, азыр турак жайдын кымбат экенин кандай билесиздер? Өмүр бою иштеп, 30 жыл, 40 жыл иштеп, Россияда бутуң жогоруга чейин иштеп, анан кийин ошол турак жайды сатып алсаң. Анан кийин ошол турак жай бир күнү келип алып, башка ошол мамлекет эгедар болуп, же ошол колунда бар бай адам сотторду сатып алып, турак жайыңа эге болуп алса, анда эмне кылыш керек? Ким коргой берет биздин турак жайга болгон коопсуз собственностьты? Мен түшүнбөдүм ошогочу. Турак жайды бизге негизи эле элдердин өзүнө калтырып койгон да, мамлекетчи. Демек, сен өзү собственниксиңби? Сен өзүң коргоп ал, колуң келишинче дейт. Ушул турак жайды коргоодо мамлекет деги негизи эле постоянно Кыргызстан боюнча четте отурат да. Биз өзүбүз коргошубуз керек турак жайыбызды. Ошо туура эмес деп эсептейм. Өзү бизге омбудсмен неге институт пайда болгон? Жергиликтүү бийлик неге пайда болгон? Жергиликтүү бийликте иштеп аткан юристтер неге пайда болгон? Ошолорго биз кайрылуу жасап, өкмөткө кайрылуу жасап, ошол тиешелүү нормативдүү правовой актыларга ошол жанагы юристтердин жоопкерчилигин же болбосо мамлекеттин жоопкерчилигин жогорулатышыбыз керек. Учурда 21 турак үйгө соттук териштирүү жүрүүдө. Алардын ичинен 19 жарандын соттук териштирүүсү түрдүү инстанцияларда турат. Мамлекеттик көзөмөл органдары тарабынан жарандардын турак үй менчиги үчүн күрөшүүсүнө мыйзамда каралган чаралар боюнча кол кабыш көрсөтүү механизмдери иштебей келет. Мындай постановление чыгышты алдын бите постановление болгон. Ош год болуп, ош уназа содасыга 88-жылы чыккан постановление боюнча унелмек пасты 4 этаж унелма болгон. Ашинге мен мэрияге нема кылганда мындай
yordam berdi deganda shu mashinalarni uylarni menga qo'shib bergan unilmakka решение bo'lgan. Bu решениeni men ham ko'rganim yo'q. Bu решение keyin qanday chiqarib olganini. Lekin shunda aytganki 24ga bular atsenka qilib yer uchasi berasiz deb menga abzat qilgan. Undan keyin 88 yil 89 yil menda stress bo'lmagandan keyin men qabul qilmaganman. Har kim o'zlari собственность bo'yicha qolib ketgan. Shu qolib ketgan bo'yicha bular lekin shu постановление nima qilingan emas. Исполнение bo'lgan emas. Bular qolib ketgan, shu bilan to'xtagan. Qanday qilib shiddat bunaqa chiqarib olgan men bilmayman. Shiddat bu nezakonni chiqarishmoqda. Bu ham bir tekshirib ko'rish kerak. Lekin men sudda bo'ldim. 2 marta sudda bo'ldim. Men bularni защищать qilib aytdimki, men sudga aytsam, sud menda o'zim fond госимущества, государственный фонд, частный собственность sota olmaydi. Bu только государственный имущество sotadi. Ha bu частный uylarda bu sotib berib olgan bo'lyapti. Nezakonni bo'lgan. Men ashitda prokuraturada bo'lgan ekan, fond госимущества представитель bo'lgan ekan, men aytdim, mumkin emas. Sizlar noto'g'ri ish qilyapsiz desam, bo'pti deb 2 marta men aytgan bo'lsam ham baribir ular vнимание qilmadi. Shu bilan qolib ketdi. Bular hozir endi sekin bular hammasiga bu shidaqib juda xitr xod qilyapti. Har bittasi отдельно nima qilyapti. Bitta qilmayapti. Shuning uchun bularni bittadan men yutib olaman deb hozir mana nima qadasidan paslini chiqaryapti. Meniki deb. Shuning uchun bularni hozirgi vaqtda yordam bermasak bo'lmaydi.